Вдруг онкология болдум. Дальше кантип жашайм? Кайсы акча менен? Ошону ойлонуп жатам азыр. Камерага тийишпей келдиң. Я хозяйка клиники, чыкла. Выходите. Тарсаң. Таппагыла. Жоп. Милиция! Кыскача биз ушу жерден кабинетиңизге эле барбайлы коелу, мындай кылалы. Жаркынбек мырза, сиз менен эми мындай беттешип сүйлөшүп атканыңызга кубанычтабыз. Бактыгүл Бекбоеваны эркелетип Бона деп коюшат экен. Ошол Бона деген аталышта бүгүн ошонун атынан коюлуптур. Жок, силер тийишпей эле бизге. Заберите его отсюда. Жок, булар ким бул биринчи бизге? Сиз да мыйзам бар деп атасыңар да? Ооба. Мыйзамды айтып берлечи, кайсы мыйзамда Сиз кайсы мыйзам менен келип атасыз? Журналисттин профессионалдуу ишмердүүлүгүндө айтып. Сиз журналист эмессиз. Кимбиз? Билбейм, сиз кимсиз. Эркек болсоңуз, на камеру скажи, ушундай эме бар деп. Я тебе говорю, много не базар. Не кыласың? Понял? Демесе мен де сизге ишенбейм. Мен көчөдөн келип алып сиз мага ой тиги ушинтип айтты. Мен ишенбешиңерди билип атам. Силер ушу ишенбей жүрүп ушулак болуп алып келдиңер. Мен азыр ишенбесеңер, ишенбейт деп туруп келдик. Министрге жолуктук. Менин акыбалым кара тер басып, баркасынан кетип атам. Как ба өзүм аябай жаман сезип, баягы кишинин эмесиндечи, эми чоң адам ошентип аркасын эсең өзүң аябай чүнчүп, мен калтырак басып калды ошо. Не кыласың? Сиз кадимки соксон болуп чыгасыз. Ал акчаңыз болсо анда сүйлөшүп аласыз. Да бизди тоокто сойгондой эле союп туруп 3 күндө эле айдап салганда мен кечеден бери таарынып жатам, капы. Делип аткан, өзүң айткан жээниң деп аткан кыялдын Бона деген ооруканасына алып барып операцияга 47 миңден деп койдуңар беле ушу Бактыгүл Бекбоеваны. Же ушул онкологияны өнүктүр, онкологияга шарт түз, онкологиялык оорулууларга жардам бер, ошолорду акчаларын ая, ошолорго жардам бер деп койдубу?